Бишкекте үрөө учурган жол кырсыгы катталды. Күйлөрдүн айтуусунда Toyota Camry унаасы каттуу ылдамдыкта барып, 2 унааны тең талкалап өтүп кеткен. Ысык атада 22 жаштагы кызды мыкаачылык менен өлтүргөн адам 14 жылга эркинен ажыратылды. Буга сиздин ой пикириңиз кандай? Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Достор, мынакей. Манастан өтүп, Тыналивага жетпейби? Тыналивага жетпей эле мынакей экинчи аварияда. Бул дагы өтө катуу ылдамдыкта эле келген. Мынакей. Караңыздарчы. Айырбактын полный бардыгы иштеп турат. Полный иштеп кеткен. Бул бир эмес, эки машинаны эметкен го мына. Карабачы. Толук 3 машина экен общий ДТПда. Страшно, Toyota Camry вообще страшно келип туруп, скорее всего, буларды какканына. Бул да болбой калды. Ортодо калып кетти бул, Тигин артынан муну биринчи урган окшойт артынан. Каралычы, мында айырбактар иштеп кетти достор. Кудай сактасын, жай айдагыла. Особенно азыр мына молодежь да. Катуу айдагандар мына ушул магистральда. Ысык атада 22 жаштагы кызды мыкаачылык менен өлтүргөн адам 14 жылга кесилди. Тиешелүү чечимди аталган райондон соту чыгарды. Маалыматка ылайык, шектүү адам өлтүрүү боюнча күнөөлүү деп табылып, мүлкүн конфискациялоо менен 14 жылга эркинен ажыратылды. Эске салсак, 22 жаштагы Зарина 18 февралга караган түнү үйдөн чыккан боюнча дайынсыз болгон. 8 күндөн кийин анын сөөгү табылып, кылмышка шектелип 21 жаштагы таанышы кармалган. Ал кызды сабап, боозу менен муунтуп өлтүргөнү айтылган. Булак Спутник эжи. Египетте 2 микроавтобус кагышып 9 киши каза тапты. Күн мурун Каирдин түндүгүндөгү Менофия провинциясында 2 микроавтобус кагышып 9 киши каза болуп, 11 киши жаракат алды. Бул тууралуу Синхуа кабарлады. Агенттиктин маалыматына караганда, кырсык автобустун биринин ылдамдыкты жогорулатып айдоосунан келип чыккан. Жабыркагандарга медициналык жардам көрсөтүлдү. Ал эми каза болгондордун үй бүлөлөрүнө психологиялык жардам көрсөтүлүүдө. Шаарындагы жапалак унаа базары 10-июлдан тарта ачылат. Бул тууралуу шаардык медиадан билдиришти. Маалыматка ылайык, унаа базар толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, пайдаланууга берилет. Ал жердеги унаа токтотуучу жайлар толук асфальт болуп, үстү жабык кошумча тосмолор, коомдук тамактануучу жайлар, даараткана жана административдик имараттар курулду. Айланасы атайын тосмо менен тосулуп, кире беришине автоматтык төлөм системасы орнотулган. Ачылыш аземи 10-июль күнү өткөрүлөт. Туркияда зоопарктан арстан чыгып кетип, жергиликтүү тургунга кол салды. Түркиянын түштүгүндөгү зоопарктан арстан чыгып кетип, жергиликтүү тургунга кол салды. Бул тууралуу түрк басылмалары жазышууда. Зевс аттуу арстан түн ичинде Land of Lens зоопаркынан чыгып кеткен. Бул зоопарк Түркиянын белгилүү курорту Манавгат шаарында жайгашкан. Бир нече сааттан кийин арстан 53 жаштагы Сулейман Кырга кол салган. Тургун бактарын сугарып көчөдө уктап жаткан. Бир үн угулду. Жамынып жаткан жуурканды көтөргөндө арстан мага секирди деп айткан Кыр. Сулейман Кыр башынан, ийинен жана буттарынан жаракат алып ооруканага жеткирилген. Полиция дрондор аркылуу арстанды токойлуу аймактан табышкан. Аны атып өлтүрүүгө туура келген. Учурда арстандын кантип чыгып кеткени белгисиз, бирок расмий тергөө иштери башталды. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги Жумгалдагы көмүр казган жерде жүргөн жер көчкү боюнча маалымат берди. ОКМ социалдык тармактарда тарап жаткан Жумгалдагы жер көчкү тууралуу маалымат берди. Нарынын Жумгал районундагы Минкуш айыл аймагына караштуу Дүңгүрөмө айылындагы Как тилкесинде Mineral Prime ишканасынын көмүр казып чыгаруу карьеринде жер көчкү жүргөн. Жер көчкүнүн көлөмү болжолдуу 1 миллион кубка жеткен. ОКМден Жумгал райондук бөлүмүнөн ыкчам топ жеринде болуп, адам өмүрүнө жана техникаларга зыян келбегенин такташты. Аталган карьерде коопсуздук эрежелери сакталбагандыктан көмүр кенин казуу ОКМ тарабынан убактылуу токтотулду деп айтылат маалыматта.
Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Техаста суу ташкынынан каза болгондордун саны 78ге жетти. АКШнын Техас штатында суу ташкынынан кесепетинен каза болгондордун саны 78ге жетти. Бул тууралуу жет элдик басылмалар жазышты. Буга чейин Техас губернатору Грег Эббот Кер округуна коңшу аймактарда дагы 10 адам каза болгонун айткан. Техастын бир нече округунда өзгөчө кырдаал жарыяланган. Көптөгөн жолдор бузулуп, телефон байланыштары үзгүлтүккө учураган. Губернатор сүйлөп жаткан учурда Кер округунда каза болгондордун саны 59га жеткен. Анын ичинен 21 балдар экени айтылууда. Каза болгон жана жоголгон балдар Кервилл шаарында жакын жайгашкан Камп Мюстик аттуу жайкы лагерде эс алып жүрүшкөн. Бул лагерь дарыянын жээгинде жайгашкан. Куткаруучулар теп учактарды, кайыктарды, дрондорду колдонуп, тайынсыз болуп жаткандарды издөө иштерин жүргүзүүдө. Соңку суткада республикада 30дан көп өрт кырсыгы катталды. Кыргызстандын аймагында 40 суткада 35 өрт кырсыгы катталып, өрттө жүрүүгө 36 көчүрмөн эсеп тартылды. Бул тууралуу ОКМ бүгүн 7-июлда тараткан билдирүүдө айтылат. Маалым болгондой, Бишкек шаарында 5, Ош шаарында 2, Ош облусунда 1, Чүй облусунда 10, Жалал-Абадта 8, Ысык көл облусунда 1, Нарын облусунда 1, Талас облусунда 3, Баткен облусунда 4 өрт кырсыгы болду. ОКМ кыргызстандыктарды өрт коопсуздугун сактоого чакырат. Трамп айрым мигранттарга АКШда калууга уруксат берүүгө даяр. АКШнын президенти Дональд Трамп айрым эмгек мигранттарынын өлкөдө калышына уруксат берүүгө даяр экенин билдирди. Reuters агенттиги ал Айова штатында сүйлөгөн сөзүндө айыл чарба тармагында иштеген мигранттар АКШда ишин улантааларын айтканын жазган. Бирок президент бир шарт койгон. Ал үчүн мигранттарды иштеткен фермерлер аларга кепилдик бериши керек. Трамп ошондой эле мейманкана индустриясынан да ушундай шарт болорун кошумчалаган. Буга чейин Трамп АКШнын ири шаарларында мыйзамсыз мигранттарды кармап, депортациялоо боюнча тиешелүү органдарга чараларды көрүүнү тапшырган. Түштүк Америкада сууктан улам 15 адам каза тапты. Аргентинанын, Чилинин жана Уругвайдын аймактарында кеминде 15 адам сууктан улам каза тапты. Бул тууралуу Le Monde басылмасы жазды. Сантьяго университетинин климатология илимдеринин доктору Рауль Кордеро билдиргендей, бул суук Антарктидадан келген полярдык аба массаларынын айланышы менен шартталган. Аргентинанын аймактарында ушул кышта кеминде 9 жабыркаган кишилер сууктан каза болгон. Буэнос-Айресте температура 34 жылдан бери эң төмөнкү деңгээлде түшүп, -1 9 градус болгон. Электр энергиясына болгон жогору суроо талаптан улам айрым райондордо электр жарыгы 24 сааттан ашык убакытка өчүп калган. Өлкөдө Атлантика жээгиндеги Мирамар сыяктуу пляждар кар менен капталып, Патагониядагы Маканчао шаарында -18 градус суук катталган. Аргентина өкмөтү газ жеткирүүнү ишканаларга күйүүчү май бекеттерине убактылуу токтотуп, калкка газды жеткирүүгө басым жасады. Уругвайда айрым аймактарда температура 0дөн төмөн түшүп, 6 киши каза болгондон кийин өлкө боюнча кызыл коркунуч жарыяланды. Бул чара менен өкмөт жабыркаган үйү жок адамдарды убактылуу башпанеке жайгаштырууга мажбур болду. Чилиде Сантьягодон 400 чакырым түштүккө жайгашкан Чилиан шаарында температура -9 градус болду. Атакама чөлүндө акыркы 10 жылда биринчи жолу кар жаады. Эске салсак, Түштүк Америкада кыш июнь, июль, август айларында келет. Түштүк бөлүгүндөгү түздүктөрдө жыл бою температура +20, +28 градус тегерегинде болсо, түштүктө январь айында +10 градуска чейин төмөндөйт. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз эл. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себеп жок, жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим.
Бизден кайтпаса дагы Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым разы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элин. Биздин реквизит номерлерин бардыгы өзүмө караштуу. 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урумбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элин, жардам бериңиздер.